Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер, сиздер менен уулуңуздар Сираж Адилов. Акыркы убактарда Россия Федерациясында дегеле дүйнө жүзүндө бир канча маанилүү окуялар болуп кетти жана ошол маанилүү окуялардын биздин кыргыз мекендештерде, Россияда жүргөн мекендештерге кандай таасири бар, ошолор боюнча сөз кылып кетебиз. Бул видео баардык мекендештерге өтө пайдалуу, андыктан видеону аягына чейин көрүп, лайк басып, башкалар менен бөлүшүп коюңуздар. Акыркы убакта эң негизги жаңылыктардын бирөөсү бул YouTube тармагынын Россия Федерациясында жабылуусу. Азыркы учурда Россия Федерациясында өзүңүздөр билгендей эле Россия Федерациясынын айрым аймактарында YouTube платформасындагы видеолор акырындык менен иштеп калды, же болбосо качествосы начар болуп калды. Бул дегенги жакынкы 1-2 айда эксперттердин прогноздошу боюнча Россия Федерациясында YouTube тармагы толугу менен жабылат. Россия Федерациясынын президентинин катчысы, пресс-секретары Песковдун айтуусу боюнча 2 жылдан бери, согуш башталгандан бери Россия Федерациясында YouTube тармагынын оборудованиялары алмашкан эмес. Ошол себептен 70%ке чейин акырындап иштеп калды. Бирок бул болгону пресс-секретардын баягы элге берген маалыматы, айрымдардын айтуусу боюнча 1-2 айдын ичинде ушинтип акырындык менен YouTube тармагын толугу менен жок кылат. Эмне себептен булар жок кылат дегенде, YouTube тармагы бул Америка, азыркы учурда Россиянын эң негизги душманы Америка болгону себептүү Америкага тиешелүү канал. Ошол себептен медиа тармагында Украина, америкалык каналдар орустарга каршы элди пропагандоо иштерин жүргүзүп атышат. Жана ошондой эле Россияга тиешелүү каналдардын баарын 2 жыл мурда эле блок кылып салган. Элдин аң сезим бузуу иштери именно ушул YouTube тармагы менен жүрүп атышат деп туруп, Россия Федерациясында YouTube'ду жок кылабыз деп айтып атышат, жана ошол нерсе 1-2 айда болушу мүмкүн мекендештер. Бирок урматтуу мекендештер, дүйнө жүзү дайыма баланста туруп келет. Орустун жаш ишкери бул Павел Дуров, ВКонтак социальный тармагын ойлоп тапкан бала. Азыркы учурда алардын офиси, конторасы Дубайда жайгашкан. Ошолордун Telegram каналы бар. Ошо Telegram канал азыркы учурда дүйнө жүзү боюнча биринчи орунда турган коопсуз социалдык тармактардын бирөөсү болуп эсептелинет. Жана ал жакта жазышкан СМСтериңиздердин дагы кандайдыр бир правоохранительный органдар тарабынан, күч кызматтар тарабынан текшерилбейт мекендештер. Ошол себептен согуш башталгандан кийин бардык социалдык тармактардын коопсуздук жактары ойлондуруп калды. Азыркы учурда орустун жаш ишкери ачкан Telegram канал дүйнө жүзү боюнча биринчи орунда турат мекендештер. Көпчүлүк учурда биздин мекендештер Telegram канал менен колдонулушпайт. Ошол себептен сунуштайт элем, Play Market же болбосо App Store'дан Telegram'ды скачать этип, ошол жактан Сираж Адилов мигрант Telegram каналын табып катталып коюңуздар. Анткени Кудай билет, эртең бүрскүн же кайсыл убакта YouTube тармагы жок болуп кетишини. Биз менен дайыма бирге болуңуздар, анткени биз эң негизги керектүү жаңылыктарды айтып турганга аракет кылабыз. Барыңыздар эле жалпыңыздар жаңылыктардан көрүп атсаңыздар керек. Азыркы учурда Украина армиясы Россия Федерациясынын Курский областына кирип келген жана активдүү согуш учуру болуп атат. Ошол себептен Кыргыз Республикасынын Тышкы иштер министрлиги эскертип атат. Кыргызстандын жарандары мүмкүнчүлүк бар болсо Курский область менен Брянский областка барбаңыздар деп. Ал жакта азыркы учурда активдүү түрдө согуш болуп жатат. Согуш бул согуш, күтүлбөгөн окуялар болуп кетүүсү мүмкүн. Чет өлкөдө жүргөндөн кийин мүмкүн болсо документтериңизге сак болуп, бири-бириңизге көмөк, жардам болуп жүрүшүңүздөрдү сунуштайбыз, урматтуу мекендештер. Иштеп кайсыл максат менен чет өлкөгө Россия Федерациясына эмгектенген келген болсок, ошол максатыбызга жетип, эсен аман өзүбүздүн мекенибизге жетип алганга Кудай насип кылсын мекендештер. Дагы бир жолу айтам, Сираж Адилов Telegram каналынын ссылкасын да калтырып коебуз. Телеграмдан жазсаңыздар чыгат. Ошол жака катталып мекендештер Курск боюнча же болбосо Россия Федерациясындагы кандайдыр бир мыйзам өзгөрүүлөр же кандайдыр бир суроо жооп платформасы бар. Өзүңүздөрдүн суроолоруңуздар мага бар болсо, ошол жактан берсеңиздер болот. Сөзсүз түрдө ал жактан жообун ала аласыздар. Telegram каналга катталып, биздин канал менен чогулуңуздар. Кийинки чыгарылыштан жолукканча сак саламатта болуңуздар.